Жана услугаларын төктүм, 10 миң төктүм бардыгы. Андан кийин болсо, мына ол төккөн справкаларындагы бар кагазда. Мынакей. Төккөн акчаларын квитанцияларында жанында. Ошонун атын кылып койдум. Бирок ал 2004-жылы келип туруп, үйдүн документи бүттү деди. Бүттү, продажасы калды дедим. Аял экөө келип чай ичип отурушуп анан, анда күплү продажага мен кылайынбы деди. Ана мен учукпай эле тиктеп калсам, Кудайга ишенесиңби деди. Кудайга ишенем деди. Кудайга кандай ишенсең, мага да ошондой ишен. Мен күплү продажасын сага кылып келем деди. Мен күплү продажа неке мындай маанисин деле түшүнбөпмүн, ойлоопмун, орусча билбеген. Документи берип койсом, ошол бойдон бербей, үй меники деп, до сих пор соттошуп, өмүр бою тапкан акчамыз адвокаттарга берем, ош бийкек жолунда таксисттерге берем, азыр көчөдө калдым, карыганда мына 70ге чыктым, дагы деле сот бүтпөйт. Соттарга барсак, тергөөдө жакшы тергелбей калыпты дейт. Ага айыптоо акчасы бир эмес, 2 жолу чыкты, 2 жолу алып барып. Сечко. Камчыбек Кудушаевден не сурайсыз? Камчыбек Кудушаевден жерден сурайм, мени жеке кабыл алсын. 42-43 жол соттун чечими чыкты. Не бияка келсем, кайра жөнөтөт. Ошко барганда эле такыр оң жооп болбойт атат мага, такыр оң жооп. Мына кечээден сотко чакырды, барсам, үй сеникиби, аныкыбы дейт. Ал сотто уголовный дело ачылып, ал мошенник болуп табылды, 3 жылга камалып чыгат деп, мөөнөтү өтүп кетти деп, кайра мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу аны бошотту сот залынан. Бирок үйдү дагы мага бербейт. Соттор болсо бир жеринде ошо айыптоо акчасын биринчи түзүлгөндө 20-жылы Бек болсун, Султанбек уулу Бек болсун деген түздү. Бузулбай калган токтомду айыптоо акчасына кошо түркөп сотко жөнөткөндүгү үчүн сот кайтарып токтотду. Андан кийин кайра жогорку сотко келип, кайра тергөөгө барганда Бек Турганов Пардабаев деген неме тергөөчү тергеди. Ал дагы үйдүн баасын анык жазбай эле 2004-жылы мен төлөгөн акчаны гана көрсөтүп коюптур. Азыр соттор болсо тергөөдө мына 2004-жылы 35 миң акчаны жазып коюптур. Андан башка акча ала албайсың дейт. Азыр мен 35 миңге үй ала аламбы? Урматтуу Камчыбек Кудушаев, сизден суранам. Айтыңызчы, мен 70 жашка чыгып 35 миңге кантип үй алам? Албетте шunu ne alasın da banka törüp koydu bu laktan dem судья болсо мен баскарлagansып кайра жөнөттү. Эми дагы сотко 27-сине сотко дагы барсам дагы баягы бышык чыккан ойноткондо ойлотушат, жардам бериңизчи. Мына ушундай. Сиз ошондо дагы тактап коелу. Кайсы жылы акчаңызды төлөп бүттүңүз? Канча сомго канча үй алдыңыз? Кандай үй алдыңыз? Ооба. 2000-жылы 2000 баабасын бердим. Андан кийин приватизацияга 10.700 актам кетти. Справкаларым турат. Андан кийин аялы келип 2004-жылы аялы менен Жорой Сайдыкасым экөө бирге келип, үйдүн документин купи продажа кылабыз алып кетти. Аялы мартта, февралда алып кетишти 2004-жылы. 2004-жылы 14-мартта баласын эрişип келип алып, Kokуй, kuyum getirip dokumenti jogotu bildi. Adıma akça gerek bolsa 20 ming akça berip durun dedi. Anan men oyladım deyim, Allah'ta men uy alıp atkandan keyin uydun basın akçasından beri vereyim. Bersem bir de boylanıp kaçsam men sağa rasiptike жазып berem dedi. Uydun basının esebine 20 ming aldım dep rasiptike жазып bergen. Anı tuturat dağı. Anan ayalına berdim. Kayrale Ayalı meni göğsü yetişip gelip mayda, 2004-жылы mayda. 3000 akça ber, uydun dokumentin kayra kılbasam bolboyt. Kayra sağa jasap berişim gerek uydun dokumentin dep daha 3000 alıp ketdi. Al mezgilde o. 2004-жылы. Oşontip anan 2004-жылы iyundun 20-sında geldi, nevreli oldum öyle koşalarım var, oturtlar oşaların üstüne gelip görüp kalıp. Anan keyin oturdu, ova uydun dokumentin jogoturdum, jasabatan bütçe derejege ötkөрүп berem dep aytты. Al жерде 500 сом алып кошуналарга ошо үйдүн немеси үйдү буга сатканымдагы анык, бир жагынан эже неврели болуптур деп туруп, анан ошо 500 сом алып туруп, жууп берип, ошо жерде арак ичип таң аткыча кошуналар менен отурган. Анан кийин ошол кеткен боюнча кайтып келбей койду. Үйүнө канча жолу издеп бардым аялына. Бирок аялы
Akırkı barganımda 2009 yıl. Koluna ne gelet dedi. Үйдің документini алып кеткен. Мен ажырашып кеткем dedi. Бар қолынан келген берді. Мен ошондан бері сотқа барам. 2009 жылы сотқа бердім. Сот мага чечим чыгарды. Аялын берген. Аялын сотқа чакырсам келбей койду. Аялын берген распискасын көрүп, кошуналар күбө өтүп бардыгын. Ана сот далилдеп туруп, мага чечим чыгарып берди. Ана мен үйдө документ жасап, кызым ооруп калганына байланыштуу үйүмдү сатып туруп, kızımın organ den soğluğunda jumşadım. Al men үйдү satışımı kütüp жүргөн экен. 2012 келип туруп, men үйүм бул. Мына оригинал документ менде деп, ошондон бери экөөбүз соттошобуз. Уголовный дело дагы ачылды. Тергөө прокуратуранын жардамы менен. 2 жолу айыптоо убактысы түзүлдү. Ал күнөөлүү болуп табылса дагы тергөөчү менен прокурорлор арасына бирден немени кошуп коюп эле кайра эле ошол жерден мени кармап калып атышат. Биринчисинде прокурордун бузулбай калган чечимин токтомун кошуп коюшту. Экинчисинде болсо үйдүн баасын анык көрсөтүп жазбай койгондугу үчүн дагы мына мен дагы эле сотто сүдүрөлүп жүрөм. Мына азыр ушу ай сайын эле сотко барам, алайын деп. Сот чакырат, бирок чечим Канча жыл болду эже? 13 yıl oldu. 13 yıldan beri duruyorum. Tabii şu 20. yılı ilap gelgeninde şu ağacın altında ilap otursam ırgalaydı görüp kalıp şu Kudayım yaratkan ayal eken bak o sonra ilagan ayalların gözlerini açıp şu tosun demem durup şu kanday günlerini gördüm kursam açıp göçede kalkandan şu ırgalayacağım bir bakam. Buna ağzımda da şu aylam tıbbay karayla ırgalaydı izlep daha gel otan.